Тажрыйбалуу сүрөтчү Самат Ишембеков АКШга атайын Кыргызстандын элесин берген сүрөттөрдү алып келген. Бүгүнкү көргөзмө кыргыз диаспорасы менен биргеликте уюштурулуп, айылын сагынган кыргыздарды келип көрүп кетүүгө чакырат. Риа системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Риа системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк чексиз которуулар. Самат, Америкага алгачкы жолу келипсиз, сиздин сезимдериңиз кандай болуп атат? Ооба, туура айтасыз. Биринчи жолу келдик. Ошол көптөн бери аракет кылып атып, анан чынын айтсам Америкага келем деген бир кыял 15 жыл, почти 20 жыл илгери эле пайда болду эле да. Анан өзүм кесибим сүрөтчү болгондуктан, ушул Америка жөн келбей, ушу мекендештерибизге сүрөт тартылган менен фотонун айырмасы таптакыр башка да. Сүрөтчүнүн өзүнүн баягы жан дүйнөсү менен тартып, жан дүйнөсүн берген сүрөттөрдү алып, ушул Кыргызстанды сагынган мекендештерибиз бул жакта абдан көп экен. Ошолорго бир эргүү тартууласакпы деген бир ниет менен келдик да. Буга чейин каякта сиздин көргөзмөңүздөр? Буга чейин чет мамлекеттерде, Берлинде 5 жолу болду. Ошол жеке галереяларды уюштуруп, плюс ал жакта биздин жакшы адамдар, биздин мекендештерибиз, өзүмдүн бир туугандарым аркылуу Берлинде өткөн. Андан кийин Бельгияда өттү, Брюссельде биздин ошол жакта элчиликтин уюштуруусу менен. Лондондо болду, Кореяда, Сеулда болду, анан Бишкекте бир нече жолу болду да, ошол жеке көргөзмөлөр. Америка Кошмо Штатындагы бүгүнкү бул жерде илинип турган сүрөттөр сонун көз жоосун алып атат. Кандайча уюштурулду? Бул жакта кыргыздардын борбору болуп атат, маданият борбору. Ошол жерде мага атайын площадка, зал бөлүп беришти. Ошол жака килдик. Ошондой эле бул жактагы Кыргыз комьюнити центрдин колдоосу менен, Кыргызстандагы мага болгон демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бияка келдик десек болот. Чыгармачыл боюнча буга чейин бир эмелер келдиз, ханым жана сыймык байкелер өткөрдү. Анан азыр мына Самат инибиз буюрса жакшы бир чыгармачылык иштерин көргөзүп, бул жерде кыргыздарга ошону менен чогуу эле бул жерде досторубуз америкалыктарды чакыра деп атабыз. Буюрса 10-июнда саат 12-де ачылышы болот, барыңыздарды чакырабыз. Бул эми чыгармачылык жакшы нерсе да, адам өзүнүн ички дүйнөсүндөгү кооздукту, баалуулуктардын баарын мындай элге тартуулап атат. Мисалы мен бир канча картинаны көрдүм. Балалыгымды эстедим, Кыргызстанды эстедим, жакшы жерлерди эстедим. Мындай ностальгия деп коет го, бир жакшы сезимдерди калтырды да. Бул жакшы сезимдерди биздин мекендештерибиздин баары келип көрүп, керек болсо ушул жерден картина алып барып, үйүнө илип, жакшы бир маанай менен жашаса деген тилектебиз. Самат, сүрөттөрүңүз нукура кыргыз жытанат экен, кайталуу бул сүрөт. Бул сүрөттүн темасы конок күтүү деп аталат. Мисалы биз
коноктор келерде эшикти үйдөгү нерселерди алып жайып даярданышат го. Анан үйдүн кыршанын үстүнө сагызган конуп калса, бизде конок келет деп жоромолдоп коюшат го. Ошол сыяктуу нерсе да. Бирок бул баягы чындыктан алынган сүрөт да. Мен ошол сүрөт тартам деп кетип баратам. Даярданып баратсам, бир балдар чыгып, биздин үйгө конок келген таат деп айтты эле да, ошол айылда кетип баратам. Анан деп коюп коросуна кирип кирсем, уже бир ушундай композиция турат да. Анан ошол моментте отуруп тарткам да. Анан ошо конок күтүү деп койгом, бирок көп кыргыздын нерсесин түшүнбөгөн кыргыз деле болобу же башка улуттагылар келип эле таң кала беришет да, эмне конок күтүү депчи. Аны айтып берем да, ушундай. Самат тартып сатыкка чыккан сүрөттөрүнүн 20% каражатын кайрымдуулукка жумшаарын айтты. Эми Америка Кошмо Штатына келгенден кийин жаңы пайда болгон дагы бир идея бул жактагы мигранттардын жашоо турмушун сүрөткө алуу. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардка терең ыраазычылык билдиребиз.